Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин телеклиника көрсөтүүбүздө миңдеген өмүрлөрдү алган коркунучтуу оору бул кант диабети оорусу. Дал ушул оорунун албетте кабылдоосу өтө коркунучтуу, андыктан бул оору боюнча биз сиздерге кенен маалымат беребиз. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Нарын медициналык колледжинин атайын окутуучусу Гүлсайра Мамытбекова бизде конокто. Саламатсызбы? Адис катары айтсаңыз, ушул кант диабети оорусу бул эмне деген оору? Кант диабети бул уйку бездеги инсулин гормонунун жетишсиз бөлүнүшүнүн натыйжасында кандагы канттын деңгээлинин жогорулашы менен мүнөздөлгөн оору. Бул оорунун саны өтө көп. Өзгөчө ошо биздин өлкөдө дагы болжол менен бир 28 миң, 30 миңге жакын адам, катталган адамдар бар. Ал эми кайрылбаган, катталбаган адамдардын саны, бул оорунун саны андан дагы бир 2-3 эсеге жогору болуп эсептелинет да. Бул кант диабет оорусу негизинен 2 типке бөлүнөт. Биринчи тип, анан экинчи тип деп. Биринчи типтеги диабет менен бул жаш балдар оорушат, 40 жашка чейинки адамдар оорушат. Ал эми экинчи тип менен 40 жаштан кийинки адамдар ооруйт, же болбосо башкача айтканда биз муну жетилген диабет деп айтабыз да. Биринчи типтеги диабет менен бул жаш балдар ошо тукумгучулук факторунун негизинен бул ооруга чалдыгышат, же болбосо ар кандай стресстерден келип чыгат экен. Ал эми экинчи типтеги диабет менен бул 40 жаштан өткөн адамдар көп чалдыгат деп атпайбызбы? Бул учурда туура эмес тамактанууда, аз кыймылдуулук, семиздик менен жабыркаган адамдар, кан басымдын жогору болушунда чалдыгышат экен бул экинчи типке. Сиз жогоруда айтып атпайсызбы? Бир 30-40 миңге чукул адам ушул кант диабети менен жабыркайт депчи. Бирок өзүнүн оорусун билбей жүргөн адамдар дагы арабызда жок эмес, Анан айтсаңыз, кандай белгилери бар бул кант диабети оорусунун? Туура ошол силер айтып аткандай, ошо белгилерди билбестиктен дарыгерге кайрылбай ушул ооруга диагноз коюлбай жүргөн адамдардын саны да өтө көп. Негизги клиникалык белгилерине көңүл бурсак, бул 3 полимүнөздүү классикалык клиникалык белгилер деп коебуз. Бул бейтапта полидипсия, полифагия жана полиурия деп медициналык терминдерде айтылат. Полидипсия деген бейтап чаңкап суусайт, көп өлчөмдө суюктукту ичип баштайт. Тез-тезден суусай берет. Полифагия бул тез-тез эле курсак ачып, тамактануусу жогорулайт пациенттин. Бат-баттан курсак ачат пациенттин. И полиурия бул бейтап көп өлчөмдө заара кылып баштайт. Заара кылуусу мурдагыдан көбөйүп баштайт экен. Ушул 3 негизги симптомдор байкалат пациентте. Андан сырткары бейтап уже диабет болгондон кийин арыктап баштайт. Себеп дегенде углевод бул организмде энергия катары ролду аткарат да, диабетте болсо ошол инсулин гормонунун жетишсиздигинен глюкоза канга өтпөй калгандыктан белок менен майды энергия катары сарптап баштайт да клетка. Ошол учурда пациенттер арыктап баштайт экен. Биз аны могул сүрөттөн көрсөтүп түшүндүрүп берсем болот. Мисалы, могул клетка боло турган болсо, организмге келген глюкозаны клеткага өткөзүп бериш үчүн могул ачкычтар бул инсулин да. Инсулин гормону ачкыч катары ролду ойношот. Ошол инсулин гормону клетканы ачып бергенде глюкоза клеткага өтөт. Ал эми ошол диабетте могул гормондордун жетишсиздигинен, могул ачкычтардын жетишсиздигинен глюкоза клеткага өтпөй сыртта калат дагы, анан кандагы деңгээли жогорулайт экен. Нормада негизи ачкарын канда канттын деңгээли 3,3-төн 5,5-ке чейин болуш керек. Инак канда деп коебуз, бул манжанын учунан алган кандачы. Ал эми перифериялык кан тамырдан алган канда 6га чейин болуш керек да нормада. Ал эми тамактангандан кийинки көрсөткүч 7,8-ге чейин көрсөтүш керек. Негизи биз канда канттын деңгээлин ачкарында текшеришибиз керек. Анан тамактангандан кийин дагы 2 сааттан кийин күндүн каалаган учурунда текшерсек болот экен. Андагы нормадагы көрсөткүч 7,8 миллимолду түзүш керек. Демек, өзүнүн белгилерин билген адам сөзсүз дарыгерге кайрылуусу шарт экен, Ушундай белгилер менен кайрылганда сөзсүз биз бейтаптын канында кантты аныкташыбыз керек. Кант диабетине чалдыккан адамдын кайсыл органдары биринчи жабыркайт?
Туура суроо экен. Бул кант диабети менен жабыркаган адамдарда өзгөчө, то есть экинчи тип менен жабыркаган учурда ангиопатиялар деп коебуз, диабетикалык ангиопатиялар деп коебуз. Чоң кан тамырлар, анан майда кан тамырлар жабыркайт да. Макроангиопатиялар, анан микроангиопатиялар деп. Макроангиопатияларга мисалы бейтаптын жүрөгүнүн кан тамырлары, коронардык артериялар, баш мээ кан тамырларынын артериялары жабыркайт экен дагы. Ал эми микроангиопатияда болсо көз торчолору, көздөгү кан талоолор, бөйрөктөгү микроциркуляция бузулат, бөйрөктөгү микроциркуляция бузулуп, бөйрөктүн өнөкөй жетишсиздигине алып келет. Ал эми көздөгү кан айлануу бузулгандыктан, көз торчосунда кан талоолор пайда болгондуктан көздүн көрүүсү начарлап, айрым учурда сокурлукка чейин алып келген учурлар көп кездешет экен диабетте. Андан сырткары дагы диабетикалык невропатия деп коебуз. Бейтаптын нерв системасынын кызматы бузулгандыктан, андан сырткары диабетикалык невропатия деп коебуз. Нерв системасынын кызматы бузулгандыктан бейтапта бут кетмен синдрому келип чыгат экен. Же болбосо диабетикалык кетмен, диабетикалык таман деп айтабыз. Нерв клеткаларынын кызматы бузулгандыктан бейтапта сезгичтик өтө төмөндөйт, жылуу, муздак нерселерди сезбей калат, катуу нерселерди, мисалы үчүн катуу нерсени басып алса, же биздүү нерселерди басып алса, ошондон алган жаракатты бейтап сезбей калат экен. Анткени сезгичтик өтө төмөндөйт экен. Ошондо учурда бейтапта диабетикалык бут кетмен синдрому келип чыгат. Бул дагы өтө коркунучтуу кабылдоолордун бири. Себеп дегенде, ушу диабет менен жабыркаган пациенттер бутуна туура кам көрүүнү билбестиктин натыйжасында буттарды кесип салуу, ампутация деп коебуз, ошондойго дуушар болушат экен да, диабет менен жабыркаган пациенттер. Диабетке чалдыккан адамдар өзгөчө бутуна туура кам көргөндү билиши керек. Ал үчүн биз бейтаптарга эмнени үйрөтүшүбүз керек? Эң биринчиден алар туура бут кийим тандаганды үйрөнүш керек да. Бут кийимдин такасы бийик болбошу керек. Бийик такалуу бут кийим кийгенге болбойт аял кишилерге. Анан бут кийимдин таманы калың болуш керек. Өтө таманы жука бут кийим кийгенге болбойт. Бут кийимди сатып алууда дагы негизи түштөн кийин барып сатып алыш керек. Себеп дегенде бут кичине шишимик тарта түшөт дагы, анан туура размерди тандап алганга болот. Бут кийим кыспаш керек. Анан бут кийимдин баш жагы жазыраак болуш керек дагы, манжаларды кыспагандай болушу керек. Анан күнүгө жатаардын алдында бутуна жылуу ванна жасап, тырмактарын алууда мондай курч нерселерди колдонгонго болбойт. Кайчы, жана кусачкалар менен алганга болбойт. Буттун тырмактарын өгөө менен гана өгөөлөп алыш керек. Өтө ысык сууну дагы колдонбошубуз керек. Температурасы бир 40 градус Цельсиядагы сууга, самындуу сууга ванна жасап, анан биринчи буттун тамандарына көңүл буруп караш керек. Тамандарында жарылуулар жокпу, жаракат алган жокпу, бут кийимдин кырларын өйкөп салган жер жокпу, ошого көңүл буруп жакшылап карап чыгышы керек. Эгерде бейтап таманын карай албай атса, күзгү коюп алып, таманындагы жаракаттарга жакшылап көңүл буруп карап чыгышы керек. Анан кантип жууш керек, жаракат болуп калса кандай тазалоо жүргүзүш керек, ошол тууралуу биз үйрөтүшүбүз керек да. Негизи бутунда носкилерин чечип, эгерде таманын карай албай атса, мындай күзгүнү коюп алып, тамандарын жакшылап карап чыгышы керек. Анткени биз айтып атпайбызбы, сезгичтик өтө төмөндөп кетет депчи. Ошондуктан мисалы таш басып алышы мүмкүн, бут кийимдин ичинде бир нерсе калып калышы мүмкүн, ошол өтүп кетиши мүмкүн, анан ал жаракатка айланып тереңдеп кетсе дагы бейтап сезбей калышы мүмкүн экен да, аны көрүп калмайынча. Эң биринчи кара тактар пайда болот да. Биринчи тактар пайда болуп, анан ал тереңдеп жаракатка айланып оюлуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн жана тар бут кийим кийбеш керек да. Бут кийимдин кырлары өтсө эле ошол жер тереңдеп жарак айланып кетет экен. Эми бизге көрсөтүп берсеңиз, кантип бутту жуушубуз керек? Бутту жууп атканда тазикке сууну, өтө ысык сууну куйганга болбойт экен. Мисалы 60 градус Цельсияда сууну куйбашыбыз керек. Суунун температурасы бир 40 градус Цельсияда болуш керек. Бутту самын, кир самын менен эле көбүртүп алып, жакшылап жууйбуз. Манжалардын ортолорунун салаларын ачып, жакшылап жууп, анан кургатыш керек. Себеп дегенде диабет менен ооруган пациенттерде ушу грибковый инфекцияда көп чалдыгат да. Ошондуктан салаларындагы кургак кармашыбыз керек, таза кармашыбыз керек. Анан тырмактарын
ала турган учурларда биз момундай кусачка же болбосо мындай кайчуу уштуу кесип ала турчу жана сайып ала турчу буюмдарды колдонгонго болбойт. Диабет менен ооруган пациенттер. Биз мындай учурда тырмакты только өйгө менен гана кыскартып турушубуз керек экен, өйгөлөп. Диабетте өзгөчө терилери да кургак болгондуктан буттарында, согончокторунда чор болуп, анан ал жаракатка айланат дагы, ал жаракат аркылуу инфекциялар кирип, ошонун натыйжасында да бейтапта ар кандай жаракаттар келип чыгышы мүмкүн. Ошондуктан дайыма после ваннадан кийин атайын майларды жана витаминге бай буткан алган кремдерди же болбосо курамында мочевинасы бар кремдер мындай терең жаткан ткандарды дагы жакшы увлажнять этет да, нымдаштырат. Ошон үчүн ошондой кремдерди колдонуңуз деп үйрөтүшүбүз керек экен. Жууп алгандан кийин жакшы кургакташ керек. Андайын анан кремдерди атайын витамини бар кремдерди бутка сүркөшү керек. Муну кургатабыз. Эгерде бут кийим кысып коюп же бир кандайдыр бир бутуна жаракат алган болсо, аны дагы туура обработка кылганды үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн зеленка же болбосо мондай спирт кошулган спиртовый растворлор менен обработка кылганга болбой тургандыгын айтышыбыз керек. Мисалы бейтаптар билбейт да эмне менен обработка кылышты. Алардын оюна мисалы үчүн зеленка же спирт келиши мүмкүн. Ал курамында спирттүү эритме менен обработка кылганда ошол жаракаттын оозу эле айыгып пленка пайда болот дагы, нар жагы тереңдеп кете берет экен да. Ошондуктан бутту обработка кылаарда биз момундай физраствор менен обработка кылсак болот экен да. 0,9% натрий хлордун эритмеси менен обработка кылыңыз, тазалаңыз деп үйрөтүп айтышыбыз керек. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бутка кандай кам көрүүнү дагы көрүп алдык. Кант диабети оорусунун биринчи же экинчи топтогу кант диабети болуп ооруп калды. Ал кандай режим карманыш керек жана эмнелердин алдын алыш керек? Биз ошо экинчи типтеги кант диабети менен жабыркаган пациенттерде айтып атабыз, кан тамырлары жабыркайт деп, чоң кан тамырлар, майда кан тамырлар жабыркайт, же болбосо жүрөгү, баш, мээ, көз, бөйрөк, ушул мишен органдары жабыркагандыктан биз бейтаптын кан басымын тез-тез ченеп көзөмөлгө алып турушубуз керек, канындагы холестериндин деңгээлин текшерип турушубуз керек, кандагы канттын деңгээлин көзөмөлгө алып туруш керек бейтап. Ошондуктан бейтап кардиологко, окулист врачка жана нефрологдун көзөмөлүнөн өтүп турушу керек. Ушул органдардын кызматынын бузулушун көзөмөлгө алыш үчүн. Дагы ушул кант диабети менен жабыркаган адамдарды кандын өлчөмүн кантип текшерсек болот? Кандагы канттын өлчөмүн биз мындай глюкометрдин жардамы менен текшерсек болот. Бул глюкометрдин жардамы менен текшерүүдө биз дароо бейтаптын канында канттын деңгээлин биле алабыз да. Ал үчүн бизге мондай глюкометр аппараты керек. Колду тешип ала турганга мондай скарификатор ичинде инеси менен, анан тест тилкеси деп коет, ошого канды тамчылатканда анан дароо бизге мониторго кандагы канттын деңгээли көрүнөт. Азыр анда биз атайын кантип текшериш керек, кантип колдонобуз, анда көрүп алалы. Колуңузду берсеңиз. Манжанын учун биринчи спирт менен обработка кылып алабыз. Андан кийин тест тилкеси биз глюкометрге туташтырып алабыз. Негизи ушул пациенттерге биз үйрөтүп коюш керек. Өз алдынча бейтаптар өзүн көзөмөлгө алып контроль болуп туруш керек да, сахарын текшерип. Индикатор күйүп аткан жерге канды тамчылатабыз. Басып туруңуз. Кандагы канттын деңгээли 4,5 экен. Камерага көрсөтүп коелу, тамчылатып, анан дароо эле чыгат турбайбы? Дароо чыгат.
ошол кант диабети менен жабыркаган адамдын сөзсүз түрдө тамактануусуна дагы көңүл бурушу керек эмеспи? Ошондо кандай тамактарды сунуштайт элеңиз? Эми диабет менен ооруган пациенттерге кандай тамактар сунушталат? Пайдалуу азыктар, анан сунушталбай туручу азыктар бар. Же болбосо биз жалпысынан углеводдорду жеңил сиңүүчү углеводдор, анан оор сиңүүчү углеводдор деп экиге бөлөбүз да. Жеңил сиңүүчү углеводдорду биз сунуштабайбыз. Себеп дегенде алар организмге киргенде жеңил сиңет дагы, анан кыска убакытта канда канттын жогорулап кетишине алып келет экен. Ошондуктан биз бейтаптарга оор сиңүүчү жашылча жемиштерди сунушташыбыз керек экен. Мисалы үчүн аларга эмнелер кирет? Мисалы помидор, болгарский перец, баклажан, кабачки, жашыл чөптөр, капуста, сабиз, кызылча, ушул сыяктуу жашылчалар булар узагыраак мөөнөттө сиңет дагы, кандагы канттын деңгээлин жогорулатпайт экен да. Ошон үчүн ушундай жашылча жемиштерди сунуштайбыз. Ал эми ушу мөмө жемиштердин ичинен тез сиңүүчү углеводдор, мисалы жүзүм, ананас, киви, дарбыз, коон, ушундай жемиштерди чектеп жеш керек. Себеп дегенде булар жеңил сиңүүчү углеводдорго кирет экен. Андан сырткары биз акшактарга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мисалы бардык акшактардын түрлөрү бул гречка, чечевица, перловка, нандын кара сорттору, кара нандарды сунуштайбыз, жумуртка, белок тамактарынын азыктарынан бул эт азыктарынын майлуу эмес сортторун сунушташыбыз керек. Бурчактарды сунуштайбыз, сүт азыктары, бирок сүт азыктарын берип аткан учурда биз майлуулугу 1%тен ашпашы керек да. Өтө майлуу айран, майлуу жана сметаналарды колдонууга дагы чектөө коюшубуз керек экен. Анан пайдасыз азыктар, керектелбей сунушталбай туручу азыктар, булар газдалган суусундуктар, шоколадтар, варенье, джемдер, скрытый сахар деп коебуз, сахарга каныктырылып жасалган джем, вареньялар дагы кыска убакытта кандагы канттын деңгээлин жогорулатат да. Ушул тамак азыктарга чектөө коюш керек экенин бейтаптарга түшүндүрүп айтып беребиз. Ошол калк арасында өзгөчө кант диабетинин экинчи тиби менен жабыркагандардын саны өтө көп кездешет. Ошондуктан биз бейтаптарга туура тамактануу, кабылдоолордун алдын алуу үчүн кандагы канттын деңгээлин көзөмөлгө алып туруу, дарыгерге өз убагында кайрылып туруу, жана семиздик менен жабыркаган бейтаптарга физикалык күч жумшоолорду туура жасаганды үйрөтүшүбүз керек. Демек биз ушул кант диабети менен жабыркагандан кийин бардык эрежени сактасак, албетте өмүрүбүздү узарта алат экенбиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дал ушул оорунун алдын алуу белгилери жана ошондой эле кабылдоосу туурасында кенен маалымат бердик. Кийинки көрсөтүүгө чейин ден соолукта болуңуздар.